балдарды туура тарбия берүүдө, алардагы мүшкүлдү же туура эмес нерсени чечүүдө тарбияда дагы бир эреже. Бул ата эне балдардын абалын ичинен билүү. Жөн эле сыртынан эле карап бул башка дүйнөдө, балдары башка абалда. Ошондой болуп калбаш керек. Бул деген эмнени билдирет? Алардын ичинде бол, чөйрөсүн түшүн, абалын түшүн. Анан баягы биздеги убак, биздин кичинекей кез деп сен башка заманды түшүнүп, балдарың азыркы учурда башка абалды түшүнүп калбасын деген сөз. Ошонун артынан ошондой эле анан келет да балдарга эмне деген натыйжа чыгып келет? Балдарга ката кылса, катасын көтөрө албайт. Балдары идеал болуш керек да. Таптаза катасы болуш керек. Ката кылса, туура эмес кайтарат. Балдардын күчү жете албай турган нерсени талап кылат. Баягы абалын түшүнбөсө, мындай чыкканда суудан отты алып бер дегендей да. Себеби кыргызда айтат го, бала баланын ишин чала, баланын көп нерсени көрө элек да, түшүнө элек, табияты бар баланын. Мына ошол нерсени билбегендиктен балада ката бар, туура эмес кылат, кемчилик бар, чала була кылат иштерди, күнөөсү бар. Мына ошол нерсени ата эне билбесе, биз чоң кишилер канча күнөө кылабыз, канча ката кылабыз, канча жолу чуңкурга түшөбүз жаңылып. Балдар андан да көп түшөт. Мына ошол нерсени ичинен билбөө деген маселе ошондой. Кээ бирлер балдарынын аябай строгий болот дагы, кичине катаны чоң ката көрөт. Мындай ката кылбаштай мамиле, ката кылса эле катуу кайтарат. Бул туура эмес. Туура эмес тарбия. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам хадисинде айтат: "Лаулам туднибу ладахабаллоху бикум ва лажаа биқаумин юднибуна сумма ястагфируна фаягфира лахум." Эгерде силер күнөө кылбасаңар, Аллах Таалам силерди кетирип, ордуңарга башка коомду алып келмек. Алар күнөө кылышмак жана кечирим сурашмак, Аллах Таалам кечирмек аларды дейт. Бул деген эмнени билдирет? Адамдын табиятында күнөө кылат. Атайлап болбосо адамдын кемчилик менен, алсыздык менен, унутчактылык менен, катачылык менен коштолгон сыпаты бар. Ал эми балдарда андан да көп болот да. Жаш болгондойн эч нерсени билбесе, түшүнө элек болсо, анан ата эне балдардан идеалдуулукту, тактыкты, ката кылбоолукту талап кыла алган болсо, өтө жаңылышат. Ошонун артынан көтөрө албайт, жемелейт, баласына нааразы болот, ар бир ишине асылып. Ошо ичинен бил деген сөз, ошол дагы ичинен бил дегенде балдардын деңгээлин билүү. 3-4 бала болсо 3-4 мүнөзү болот. Жаштары ар кандай болгондой эле, алардын акыл парасаттары ар кандай болот. Кабыл алуусу, мүнөздөрү бардыгына бирдей мамиле кылып салуу болбойт. Кызга башкача мамиле, балага башкача мамиле, кичинекей балага башкача, улусуна башкача. Мен айттым, эмне десе закон баары бирдей кабыл алыш керек, андай жүрбөйт. Сиз анда тарбияда жаңылышасыз, тарбияңыз туура натыйжа бербейт. Бул жанагы ийгиликсиз, натыйжасыз дарыгердей билбеген. Ар бир оору келсе, баарына бир дарын бере берет. Баарына бир дарын бере берет. Эмне болот абал? Өлтүрөт да. Мына ошондой эле ата эне дагы балдарына бирдей мамиле кыла берген болсо, абалын, деңгээлин, жаштарын, мүнөздөрүн билбей эле, түшүнбөй, бирдей сүйлөп, бирдей тарбия бере берген болсо, талкалайт балдардын тарбиясын. Пайгамбар алейхиссалату вассалам жашоосунда караган адамдардын жаштарын, балдарын, аялдарын мамиле кылууда, даражаларын, өмүрлөрүн, мүнөздөрүн, мүмкүнчүлүктөрүн, табияттарын көңүл буруп мамиле кылган. Мисалы, сахабаларына мамиле кылганда Саад ибн Муазды Йеменге элчи кылган, Йеменге башчы кылган. Анан башка бир сахаба келип айтып атат: Абу Дар Гафари, о Аллахтын элчиси, мени дагы колдонуңузчу, ушундай бир бийликке коюңузчу деп атат да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам далына кармап таптап: "Эй Абу Дар, сен алсызсың. Бул деген аманат. Бийлик жоопкерчилик, аманат. Ал кыямат күнүндө аманатты такат карбаса кордук болот, өкүнүү болот. Тек гана ким аманаты менен, акыйкаты менен, чындыгы менен кабыл албаса, аткарбаса" дейт да. Көрдүңүздөр, кээ бир сахабаны колдонуп тапшырманы берсе, бир сахабага бербей атат: "Сен муну көтөрө албайсың. Сен алсызсың бул жерде" деп. Ата эне дагы ошондой балдарына. Бала бир баласы күчтүү болушу мүмкүн, бирөө алсызыраак болот, бирөө орточо болот, бирөө зээни күчтүү. Мүмкүнчүлүктөрү да, кудуреттери дагы ар кандай болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам: "Ан-насу маадин камаадини захаб вал фидда." Бухари Муслимде келген хадисте адамдар ушу жердин алдында жаткан кендердей дейт. Бул деген эмне билдирет? Жерде эмне бар? Алтын бар,
күмүш бар, темир бар, жез бар, алмаз бар, ар кандай. Адамдардын да деңгээлдери, табияттары ушундай. Мүнөздөрү дагы ар башка. Бардыгына бирдей мамиле боло бербейт дейт. Эгерде сиз ушул табиятты билген болсоңуз, анда мамиле кылганды да билесиз. Тарбиялаганды да билесиз. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам кыскасы сахабаларына да мамиле кылганда бир эле багытты, бир эле эрежени, бир эле кеңешти бардыгына бере берген эмес. Абалдарын караган. Бирине ачууланба десе, бирине ата-энеңди кара деп, бирине жумшак болууга чакырса, бирине ибадатка чакырып, бирине тахаждка буйруп, ушу акыбалдарын караган. Бирин ушактык кылып чакырса, бирин болсо хажыр кылып, бири менен сүйлөшпөй, бүт акыбалын караган да, саллаллаху алейхи вассалам. Бирине унчукпай, бирине багыт берип, ушунун бардыгы бизге үлгү. Балдарыбызды тарбиялоодо, кыскасы бул эрежеде мындай үстүртөн карап, бир эреже кылып, бир багыт берип салбастан, деңгээлин, парасаттарын, түшүнүктөрүн, табиятын айырмалап билүү. Мына ошонун негизинде мамиле кылсаңыз, иншалла тарбия туурап натыйжасын берет.